Саламатсыңар балдар. Биз силер менен бүгүн кыргыз тилинин лексика бөлүмү боюнча таанышмакчыбыз. Лексика бөлүмүнөн балдар силер биринчи биздин кайрыла турган темабыз бул кыргыз лексикасынын байуу жолдору. Башкача айтканда кыргыз лексикасынын байуу жолдору ички жана сырткы булактар аркылуу байыйт. Мына ушул суроого силер толук жоопту ушул тема боюнча жакшы мындай бир маалыматыңар болсо, анда ушул суроолор боюнча, ушул тема боюнча берилген суроолорго так жооп бересиңер деп мен ойлоймун. Анда эмесе биринчи суроого биз талкуу жүргүзүп көрөлү. Бул жерде аффиксациялык жол менен пайда болгон сөздөр кайсы вариантта деп бериптир. Аффиксациялык жол деген эмне? Бул аффиксациялык жол деген балдар бул кыргыз лексикасынын байуу жолдорунда ички жана сырткы булактар бар деп айттык. Ошонун ички булактарында морфологиялык жол болсо аффиксациялык жол менен сөздөр байыйт, жана синтаксистик жол менен байыйт, семантикалык жол менен байыйт, жана калькалоо жол менен, анан диалектилик сөздөрдүн кыргыз адабий тилине кириши аркылуу биздин кыргыз лексикасы байыйт балдар. Мына ошолнун ичинен азыр бизге аффиксациялык жол менен пайда болгон сөздөр кайсы вариантта деп бергени, бул демек уңгуга сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы аркылуу жаңы сөздөр пайда болуп жатат. Мына ошол сөздөр кайсылар деп сурап атат да. Биздин ошол лексикалык тилибиздин лексикасынын байышында мына ошол оңгу түрүндө турган сөздөргө дагы сөз жасоочу мүчөлөр уланып жасалат экен. Анда жакшылап ойлонуп көрөсүңөр балдар. Бул жерде А вариантында бас, анан ым деп турат. Бас деген бул этиш, ал эми ым мүчөсү улангандан кийин басым деп туруп зататоочко өтүп кетти. Мына ушундай кылып ар бир сөздү, ар бир эмени силер талдап көрөсүңөр. Ийрим дегенде ийри деген кандай сынатооч, ага ым мүчөсү уланды. Ийрим болуп калды. Ийрим деген бул жанагы адамдар, окуучулар, болбосо кайсы бир сабактан кошумча предмет менен ошол байланышта болуп, ошол тереңирээк үйрөнүү үчүн мындай бир окуучулардын тобу ийрим эсептелинет. Темир жол деп атат. Бул жерде темир деген өзүнчө сөз, жол деген өзүнчө сөз. Мына ушул эки сөз биригип келип туруп, анан жаңы маанидеги сөздү пайда кылып атат. Ат араба дагы ошондой. Карап көргүлө, бул жерде оңгуга сөз жасоочу мүчөлөр уланып атат, а бул жерде болсо эки сөз биригип келип жаңы маанини билдирип атат. Кийинки вариантын өтөлү. Котормо, котор, эмне кылып котор? Этиш, ма мүчөсү менен ал эмне котормо. Мисалы кайсы бир сөздүн котормосу деген маанide айтсаң болот. Чийме, чи, эмне кылып чи? Этиш, ма мүчөсүн улагандан кийин эмне, чийме, зат коюп кетти. Алабакан. Алабакан деген сөздү силер жакшы билсеңер керек. Бул деген кыргыздар илгери боз үйдө жашаган убакыттарында ошол майда чүйдө жанагындай кийим кечесин, же болбосо идиш табагын илип коюу үчүн атайын жасалган бакан, мындай бир тикесинен тургузулган. Анын мындай бутактары болот, ошол жерге майда чүйдө нерселерди илип коет. Мына ошону алабакан дейт. Алабаканга эт илип коюптур, алабаканга мисалы үчүн чыныгап илип коюптур дегендей мааниде. Аткана, ат деген сөзгө кана деген мүчө уланып атат дагы, бул ат байлоочу сарайды түшүндүрүп атат да. Кийинкисине өтөбүз. Койчу, кой деген зат атооч, эмне, жаныбар. Ч мүчөнү койсок, койчу, койду баккан адам. Теңдеме, теңде деген бул этиш, эмне кылуу, теңдөө. Ма мүчөсү улаганда эмне, теңдеме, математикалык теңдеме деп түшүнсөңөр дагы болот. Кыякчы, эмне, кыяк, ага ч мүчөсү уласак, ким, кыякчы, кыякты ойногон адам. Жаанчыл, жаан деген эмне, зат атооч, чыл мүчөсү, бул мүчөсүн уласак, кандай, күн жаанчыл болду дейт, жаз айы жаанчыл болду деген айтсаңар болот. Кийинки Г вариантын өтөбүз. Таш көмүр. Бул таш көмүр дегенде силер билесиңер, бул кышында жагылчу таш көмүрдү айтып атат. Таш деген өзүнчө маани берет, көмүр деген өзүнчө маани. Экөө биригип туруп, анан кийин бир маанини түшүндүрүп атат. Себет дейт. Бул сеп деген этиш, анан эт мүчөсү уланат. Сеп эт дейт. Андан кийин кыякга, кыяк деген мүчөгө га мүчөсү уланып атат дагы, бул барыш жөнөмөсүн түшүндүрүп атат. Кийинкиси табиаттан. Табиат деген зат атооч оңгусу, ага дан мүчөсү, чыгыш жөнөмөсүн мүчөсү уланат. Демек бул жерде жаңы сөз жасалган жок, жөн гана бул жерде формасын өзгөртүп.
Эми балдар ойлонуп көрөсүңөр, мен дагы бир жолу айтам, бул сөз жасоонун аффиксациялык жолу, же болбосо морфологиялык жолу деген бул уңгу сөзгө сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы аркылуу жаңы сөз жасалса, аны биз сөз жасоонун аффиксациялык жолу деп айтабыз. Кийинки экинчиси, мен мунун жообун силерге азыр айтпаймын, балдар, мен бардыгын түшүндүрүп бердим. Балким силер туура жообун таптыңар болуш керек. Анан мен темаларды түшүндүрүп бүткөндөн кийин аягына туура жоопту берип коем. Экинчибиз бул синтаксистик жол менен пайда болгон сөздөр кайсы вариантта дейт. Кыргыз лексикасынын байуу жолундагы дагы бир бөлүк бул синтаксистик жол менен байыган сөздөр. Синтаксистик жол болгондо бул эки же андан ашык толук маанидеги сөздөр бири-бири менен байланышуу аркылуу жаңы сөз пайда болот да. Мына ошону биз синтаксистик жол деп айтабыз. Эми ар бир варианттагыларга мен токтолуп, ар бирине түшүндүрмө берейин, анан жоопту тапканга өзүңөр аракет кыласыңар. Жолоочу дейт. Бул ким жолоочу? Бул зат атоочу, мисалы жолоо деген мындай жолдо жүрүү, жол деген сөзгө о мүчөсү уланды, жолоо, анан ч мүчөсү уланып атат. Бул деген уңгуга мүчө уланып жасалып атат. Кайырчы, кайыр эмне? Кайыр суроо деген мааниде. Анан ч мүчөсү уланса, ким? Ошо кайырды сураган адам, кайырчы. Араба кеч, бул дагы араба деген уңгусу, кеч деген сөз жасоочу мүчө, демек арабаны айдаган адам. Б вариантын келебиз. Жибек жолу. Жибек деген өзүнчө маани берген сөз, жол деген өзүнчө маани берген сөз. Демек, жибек ташуучу жол деген мааниде түшүндүк. 6 ай. 6 деген өзүнчө сөз, ай деген өзүнчө сөз. 6 ай бою мен сабак окудум деген мааниде түшүнсөң болот. Бул жаңы сөз жасалган жок. Бул жерде 6 ай, 7 ай, 8 ай деп уласак, башка санды уласак деле болот. Бул жерде синтаксистик жол менен жасалды деп айтууга болбойт. Соода кылуу бул жерде татаал этиш экен. Бул жерде соода кылуу, эмнени кылуу? Соода деген мааниде н мүчөсү да бар бул жерде. Бул татаал этиш болуп эсептелинет экен дагы. Кийинкиси бул вариант өтөлү. Өнөр жай. Өнөр деген бул башка маанини берген сөз, жай деген өзүнчө маани. Демек, экөө бирип келип анан айыл чарбадагы жана өнөр жай бөлүмү деген мааниде түшүнсөк болот. Мал чарбасы, мал деген өзүнчө маани берет, чарба деген өзүнчө маани. Экөө биригип анан ошол мал чарбачылык менен алек кылган багытты айтабыз. Жол кире, бул жерде жол деген өзүнчө маани берет, кире деген өзүнчө. Демек, экөө биригип келип туруп анан жолго төлөнүүчү акыны түшүнөбүз. Кийинки Г вариантты өтөбүз. Тоого баруу. Эмне кылуу? Баруу, баяндоочу. Каяка? Тоого. Бул жерде сөз айкашы болуп атат. Бул эркин сөз айкашы экен. Тоого баруу, айылга баруу, жайлоого баруу деп алмаштырсаңар болот. Таш чайноо дейт. Бул жерде ташты чайнайт деген мааниде. Эмне кылуу? Чайноо, эмне? Ташты. Бул дагы сөз айкашы экен. Ынтымакта бол. Бул жерде эмне кыл? Бол. Эмнеде бол? Ынтымакта. Бул дагы сөз айкашы экен. Демек, силер бул жерден синтаксистик жолду караганыңарда, эки сөз биригип келип туруп бир жаңы сөздү пайда кылган гана мааниге көңүл бурушуңар керек балдар. Андан кийинки үчүнчүбүз бул семантикалык жол менен пайда болгон сөздөр балдар. Семантикалык жол менен пайда болгон сөздөр кандай? Бул балдар маанилери окшош, бирок берген айтылышы окшош, бирок берген маанилери ар башка маанидеги айтылган сөздөрдү айтабыз да. Мисалы, ордо деп атат. Ордо деген бул оюн, ордо оюну дегенде. Анан ордодо дейт, мындай бир борбордо бир жерде жашоо, мисалы, үйдүн ордосу, же болбосо шаардын ордолуу шаар деп коет, мындай борбор дегенде. Анан борбор деген дагы ошондой. Мисалы үчүн, айлананын борбору деп математикалык эмеде айта турган болсок, шаардын борбору деп дагы айтабыз. Анан мамлекеттин борбору деген сыяктуу да мааниде кетип атат да. Демек, бир эле борбор деген сөздү бир канча мааниде өтүшүн көрсөтүп атат. Аянт деген сөз бар. Мисалы үчүн, тиги математикалык мисалы үчүн фигуралардын аянты канча деп эсепте, үйдүн аянты канча. Анан дагы бир мааниси бар. Мисалы үчүн, шаардагы баягы аянты, шаардын аянты канча, же болбосо биз бүгүн аянтка барып эс алабыз. Же болбосо аянтта мисалы үчүн парад өтүп жатыптыр деген мааниде келтирсеңер болот да. Демек, аянттын дагы бир канча мааниге ээ экендигин байкасаңар болот экен. Кийинкиси жол деген сөз айтып атат. Бул эмне? Жол, адамдар жүрүүчү жолду түшүнөбүз. Жер,
бул жерде дагы жердин да бир канча мааниси бар. Мисалы, жер планетасын түшүнсөңөр болот. Жер деген кадимки топуракты түшүнсөңөр болот. Жер десе айдоо жерди түшүнсөңөр болот. Сулуу деген бул кандай сынатооч, кандай татынакай сулуу деген маани түшүнсөңөр болот. Кийинкиси табият деп атат, табият деген бул жаратылыш деген мааниде. Тереңди билесиңер, бул чуңкур, терең деген маанини билдирет. Ал бул этиш, бирдемени ал, сууну ал, же болбосо китепти ал. Анан ал деген үчүнчү жак, жактан атат болчу. Кийинки Г вариантын өтөлү мээнет. Эмне мээнет? Бул тиги зататооч, сары кандай сары сынатооч, андан кийин каралап, бул дагы кандай карала сынатооч. Мына балдар, биз ушул 3 эмени жол үйрөнүп атабыз бул жерде. Анан бул тесттик тапшырмаларды дагы мен бир сыйра түшүндүрүп бердим. Эми туура вариантын тапканга аракет кылып көрөсүңөр. Кийинки 4-үнчүсү структуралык калькалоого тиешелүү жооптор кайсы вариант? Структуралык болгондо бул түзүлүшү деген мааниде да. Түзүлүшү боюнча бул калькалаганда биз эч кандай мындай ордун алмаштырбастан ошол орус тилинен же орус тили аркылуу башка тилдерде кирген сөздөрдү ошол түзмө-түз кайра которуп алуу, калькалоо деген жолу мына ошол. Бул жерде А вариантында структуралык деп атат. Анан структура деген өзү орус тилинен кирген сөз, анан ага лык деген кыргыз тилиндеги мүчөсү уланат. Демек, бул жерде жарымы орус тилинен кирген сөз, анан мүчөсү уланган, байкап атасыңар. Вокалдык, вокал деген орус тилинен кирген сөз, ага лык мүчөсү уланат. Андан кийин хореографияланган. Хореография деген сөзгө лан, анан гам деген эки мүчө уланды. Андан кийин Б вариантын карагыла, партиялык. Бул дагы ушундай. Партия деген оңгусу лык мүчөсү менен башка кыргыз тилине мүчө уланып жасалып атат. Мугалим бул араб тилинен кирген сөз балдар, оңгу түрүндө туруп атат. Угуучу бул жерде ук деген оңгусу, анан у деген өзүнчө мүчө, угуу бул кыймылдатуучу мүчөсү, анан ч мүчөсү бул сөз жасоочу мүчө. Демек, угуу деген этишке ч мүчөсү уланып, угуучу деген маани түшүндүрүп атат. Андан кийинки Б вариантын өтөлү мекенчил. Бул жерде эмне мекен, анан кийин ким мекенчил адам, же болбосо кандай адам мекенчил, жаңы сөз жасалып атат. Оңчул дагы ошондой. Оң деген сөзгө чыл мүчөсү. Пайдалуу, демек пайда деген зататоочко луу мүчөсү улануу аркылуу пайдалуу деп жаңы сөз сынатооч жасалып атат. Кийинки Г вариантын карагыла. Ардак грамота. Ардак грамота дегенде бул грамота деген орус тилинен кирген сөз түздөн-түз кабыл алынды. Ал эми ардак деген бул почетная деген сөз. Почетная деген сөздү биз түздөн-түз которуп алдык дагы, анан грамотасын толук бердик. Демек, почетная грамота деген сөз ардак грамота деп которулду. Бейпайда, бей деген мындай бир пайдасыз деген мааниде, пайдасыз. Андан кийин ноокас деген бул оорулуу деген маани. Мына ушинтип бул жерде структуралык калькалоо дегенди мен айттым силерге, сөздү түздөн-түз кайра которуп алуу деген мааниде да. Андан кийин структуралык толук калькага тиешелүү сөздөр кайсылар дейт. Бул жерде балдар структуралык толук калькаларга тиешелүү сөздөр булар кайсылар болушу мүмкүн? Мен азыр силерге эгерде орус тилинен алынган сөздөр ошол эч кандай өзгөрүүсүз кабыл алынса, толук калькаланды деп айтабыз. Эгерде кандайдыр бир мүчө уланып, же болбосо бирөөсү орусча кабыл алынып, бирөөсү кыргызча которулган болсо, ал толук эмес калькага кирип калат да. Муну ошого оңой көрөсүңөр. Окутуучу, ким окутуучу? Бул жерде преподаватель деген сөз. Балдар, ошол сөздү түзмө-түз биз которуп алдык, окутуучу деп. Куруучу, бул строитель деген сөздөн келип которулган. Ширетүүчү, бул жанагы сварка деп коет, сварщик деген, ширетүүчү деген которулуусу. Кийинкиси Б варианты окуган. Эмне кылган? Окуган. Бул этиш, өткөн чак. Мээнеткеч, бул эмгекчил деген мааниде. Хирург деген сөз бул түздөн-түз бизге кабыл алынган сөз экен. Кийинкиси Б варианты рекламалоо. Реклама деген сөзгө лоо мүчөсү менен тиги жаңы сөз кыргыз тилинин мүчөсү уланат. Буякта орус тилинен кирген сөз экен. Жолоочу дегенде жолоо дегенге ч мүчөсү уланат. Сөз жасоочу мүчө. Келишим дегенде кел негизи угусу, анан ыш мүчөсү көп кош мамиле, анан кийин мүчөсү келишим. Бул жаңы сөз жасалат. Кийин Г вариантын айталы. Жыйынтык. Бул жерде жый деген сөзгө жыйын, андан кийин лык мүчөсү жыйынтык. Демек, бул дагы сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалыптыр. Калем бул оңгу түрүндө турган сөз. Сүрөтчү, сүрөт деген оңгуга ч мүчөсү уланып, сүрөтчү деген сүрөт тапкан адамды
түшүндүрүп атат, балдар. Эми кийинкибиз балдар синтаксистик калькалоо дейт. Бул жерде синтаксистик калькалоо болгондо мен жана силерге айттым, синтаксистик жол менен жасалса, бул демек эки сөздөн туруш керек. Демек, ошол эки сөздөн турган башка тилден кирген сөздү биз экөөн тең эки сөздөн туруш керек, ошону биз түздөн түз өзүбүзгө которуп алышыбыз керек. Же бирөөсү которулуп калган да болот, бирөөсү орус тилинен кирген сөз болуп калышы мүмкүн, бирөөсү толук кыргызчаланган сөз болуп калышы дагы мүмкүн да. Эми карап көргүлө бул жерде. А варианты карагыла, рекламалык. Бул жерде оңго мүчө уланып жасалып атат. Жарнама дагы ошондой. Короочу ит дейт. Бул жерде короочу деген кандай короочу? Бул короо деген сөзгө ч мүчөсү бар да, анан ит деген бул кандай ит, короочу ит деп бул синтаксистик жол менен жасалып атат. Кийинкиси көркөм фильм дейт. Көркөм дегени бул художественный фильм дегендеги көркөм деп кыргызча которулду, ал эми фильм деген түздөн түз берилет. Андан кийинки жеңил атлетика дейт. Бул атлетика дегени которулбай толук берилди, ал эми жеңил деген легкая. Легкая атлетика деген сөздүн котормосу. Андан кийин оор атлетика. Бул жерде тяжелая атлетика деген сөз. Оор деген которулду, атлетика которулган жок. Жардамчы мугалим. Бул жерде жардамчы деген сөз кыргызча, мугалим деген араб тилинен келип атат. Муну да карап көрөсүңөр. Кийинкиси коргоочу жигит. Кандай жигит? Коргоочу. Бул жанагы короочу ит деген сыяктуу эле нерсе экен. Демек, биздин мекенибизди коргоочу жигиттер деген. Күзөтчү адам. Ким? Күзөтчү деп деле айтып койсок болот. Анан кандай адам? Күзөтчү адам. Булар мындай сөз айкаш тилинде келип атат, балдар. Андан кийинки 10-чу суроого келели. Берилген вариант 7-чи суроого келели, балдар. Берилген варианттардан синтаксистик калькалоого мисал болгон сөз белгилеңиз. Бул дагы моундай эле эки же андан ашык сөздөрдөн туруп бир маани билдирген, башка тилден кирген сөздөрдү өзүбүзгө кайра которуп алуу деген маани экен да. Карап көрөсүңөр. Биздин мектепте жарнамалык мастер-класстар өткөрүлдү. Бул жерде сүйлөмдүн ичинде мастер-класс деген сөз турат. Анан кийин өзүңөр карап көргүлө, демек бул которулдубу же которулбай берилди. Кайсы өлкөдөн келбесин, ал адам бизге конок. Бул жерде кыргыз тилинен бизге толук түрүндө башка тилден кирген сөздөр кезикпей атат, карап көргүлө. Кийинкиси мигранттар качандыр бир мезгилде кайта мекенине кайтышат. Бул жерде кимдер? Мигранттар. Бул бир гана сөздөн туруп атат. Мигрант деген сөзгө лар мүчөсү уланат. Кыргызстандын спортчулары оор атлетика менен машыгууну өздөштүрүүдө. Эмнени? Оор атлетика менен, эмне менен? Оор атлетика деген сөз турат бул жерде. Карап көрөсүңөр муну дагы. Кийинкиси 8-чи вариантты карайбыз. 8-чи суроо. Берилген мисалдардан аффиксациялык жол менен пайда болгон сөздөрү бар варианттарды белгилеңиз дейт. Бүгүн апамдар араба кечти жалдаптыр. Бул жерде араба кеч деген сөздү карап көргүлө. Башка сөздөн улуу аркылуу жасалып атат. Андан кийин Б вариантында болсо арабалар жолго коюлган. Бул жерде араба кеч бул жерде, а бул жерде арабалар болуп турат. Кийинки Б вариантты карагыла, китеп окууну үйрөндүм деп атат. Бул жерде эмнени китеп окууну деген маани бериптир. Эки сөз менен берген маани экен. Жарыкты өчүрүп сал, өчүрүп жат дейт. Бул жерде өчүрүп жат деген маани берип атат да. Эми силер ушул жерден карап көрөсүңөр, кайсынысы ошол аффиксациялык жол менен жасалганын ойлонуп туруп анан жооп берүүгө аракет кылгыла. 9-чу суроо. Кайсы вариантта синтаксистик жол менен пайда болгон сөздөр катышты деп атат. Бул жерде мен жана да жогоруда айтып кеттим. Силер жакшы билесиңер, бул эки же андан ашык сөздөрдөн турган маани берди. Бир мааниге ээ болгон сөздөр экен. Эми мен жөн гана окуп коеюн, силер ойлонуп тапканга аракет кыласыңар. Жагымдуулугу менен элди өзүнө тартты. Мекенине кызмат кылыптыр. Кызмат кылды деген мааниде экен. Кийинкиси өзүнө тартты бул жерде. Бала бакчага тарбиячы келди. Бала бакчага деген сөз экен. Кездемеден көйнөк тигилди. Бул жерде кездемеден деген маани берип атат. 10-чу суроого келелик. Семантикалык жол менен пайда болгон сөздөр катышкан семантикалык жол менен пайда болгон сөздөр катышкан сүйлөм дейт. Кайсыл сөздөр семантикалык жол менен пайда болду дейт. Карагыла, жолу болгон экен.
Семантикалык жол болгондо ал айтылышы окшош, бирок берген маанилер ар башка болчу. Жол болгон экен деген сөз бул аябай ийгилик коштоп жүргөн экен деген маанини түшүндүрөт. Жолу болуу деген мындай бир ийгилик коштоду деген сөз. Ал эми жолго чыгыптыр деген Б вариантында бул мындай бир жака сапар алыптыр деген мааниде, жолдо кыйналыптыр дейт. Ошол эле сапарда кыйналыптыр деген мааниде, жол бузулуптур дейт. Ошол сапар алып бараткан жердеги жолдордун мындай бир тегиз эместиктигин көрсөтөт. Демек, Б, Г варианттары кандайдыр бир деңгээлде үндөшкөнсүп турат. Ал эми жолу болгон экен деген бул кандайдыр бир ийгиликтин баштаптын көргөзүп турат. Мына ошентип биз азыр 10 суроону бир сыйра талкуулап көрдүк. Силер 10 суроого чейинкисин белгилеп, жообун таап көргүлө, андан кийин мен туура жообун силерге айтып берейин.